Бул аптада Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кримтөбөл Камчы Көлбаевди Авангард спорт клубунда колго түшүрдү. Кылмыш дүйнөсүнүн төбөлү катары сыпатталып келген Камчы Көлбаев эгер мыйзам бузса камакка алынаарын Камчыбек Ташиев убада кылган эле. Коля Кыргыз деген каймана ат менен белгилүү болгон Көлбаев узак жылдар бою кылмыш дүйнөсүндө аты чыккан Рыспек Акматбаевдин тарапкери болуп, 90-жылдары анын тобунан бөлүнүп чыккан. 2011-жылы АКШда эл аралык наркобизнесте маанилүү фигуралардын бири катары таанылып, атайын тизмеге киргизилген. Бул ирет ал уюшкан кылмыштуу топту түзгөн деген айып менен кармалып, баш коргоо чарасы аныкталганча 48 саатка камакка алынган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 249-беренеси боюнча сотко чейинки териштирүү катталган. Бул берене кылмыштуу уюмду түзүү же болбосо ага катышуу болуп эсептелет. 2020-жылдын 20 октябрында Камчыбек Асанбектин Бишкек шаарында жүргөн жери аныкталып, анын катышуусу менен тергөө иш-чараларын өткөзүү үчүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратына алынып келинди. Жүргүзүлүп жаткан тергөөнүн алкагында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тарабынан Камчыбек Асанбектин кылмыштуу ишмердүүлүгү жана ага байланышкан башка кылмыштуу топтун мүчөлөрүн аныктоо багытындагы тиешелүү чаралар жүргүзүлөт. Улуттук коопсуздук комитетинде жетекчилик алмашкандан бери чуулгандуу фактылар менен айыпталып жаткан төбөлдөрдүн суракка чакырылуусу же камакка алынуусу коомчулукта көп талкууга алынууда. Элдик толкундоолордон кийин Орозбек Опунбаев кызматынан кеткен соң Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине буга чейин өзгөчө кырдаалдар министри, жогорку кеңеште депутат болгон Камчыбек Ташиев төрага болуп барды. Кызматка дайындалары менен журналисттер үчүн маалымат жыйынын өткөрүп, Камчыбек Ташиев элдин жана мамлекеттин эсебинен мыйзамсыз байгандардын каражаттарын мамлекетке кайтарып берүүгө мажбурлаарын убада кылган. Мамлекеттин күчүн пайдаланып, Улуттук коопсуздук комитетинин күчүн пайдаланып, коомубузду биз ушулардан тазалайбыз. Мындан ары мамлекетибизде бир дагы мамлекеттик органда эгерде коррупциялык схемалар болсо, кимдир бирөө взятка ала турган болсо, кимдир бирөө ошол жерде бир өзүнүн жеке өзү үчүн иштей турган болсо, бардыгы жазаланат. Ал ким экендигине каралбайбыз. Ал кимдин тууганы экендигине, агасы, инисине же болбосо анын жердештигине карабайбыз. Улутуна, жынысына же болбосо жерлигине карабастан бардыгын жоопко тартабыз. Коомчулукка резонанс жараткан окуялардын бири мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орунбасары Райымбек Матраимовдун коррупция фактысы боюнча кармалышы болду. Ал мамлекетке келтирилген зыянды ноябрь айына чейин толугу менен төлөп берүүгө даяр экенин билдирип, алгачкы 80 миллион сомду УКМКнын депозиттик эсебине которгон. Элдик толкундоолордон кийинки Матраимовдун кармалышы жалгыз жыйынтык эмес. Бишкек шаарынын мэринин турак жай коммуналдык чарба боюнча кеңешчиси вице-мэр Алимбек Абдылдаев да Финполго барып күбө катары сурак берип кеткен. Мурдагы финансы министри Бактыгүл Жээнбаева да Кыргыз өкмөтүнүн соттук өкүлчүлүк борборуна болгон төлөмдөргө байланыштуу Финполго сурак берип чыккан. Ошондой эле радио жыштыкты текейден арзан баага сатты деп шектелген экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке чет өлкөгө чыгууга тыюу салынганы тууралуу маалымат желдей тараган. Көп өтпөй ал экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына сурак берүүгө келген. Адилетсиз тергөө жүрүп, күнөөсүз адамдарды күнөөлөп, ошонун баарын өзүбүз өткөрдүк, биз ага жол бербейбиз деп атат. Мен азырынча ишенем ушул сөзгө. Ошон үчүн мен качайын, өзүмдүн эли менен жери менен кетейин деген оюмда жок. Учурда жаңы дайындалган аткаминерлерден эл көптү үмүт кылып турат. Элдин талабын орундатуу үчүн премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров казынага түшпөй калган, уурдалган каражаттарды мамлекетке кайтаруу үчүн 30 күнгө убакыт бергенин жарыялады. Ал өзүнүн сөзүндө өлкөдөгү эң кирешелүү тармак болуп эсептелген энергетика, бажы, салык, дары-дармек, лицензия берүүчү, тоо-кен тармактарында иштеген мамлекеттик кызматкерлерге, ишкерлерге жана жарандарга кайрылды. Өзүнүн коррупциялык схемаларын түзүп, элдин рызкысын тоноп жүргөн коррупционерлерге, ар кандай компанияларга, үлүштөргө отуруп алган мурдакы чиновниктерге, ири ишканалардын акцияларына рейдерлик жол менен мыйзамсыз ээ болуп алган аткаминерлерге, салыктарды төлөбөй качып жүргөн жарандарга, кирешесин аз көрсөтүп жүргөн ишкерлерге, мыйзамдарды бузуп жүргөн чиновниктердин тобуна, министрликтер менен ведомстволордун жетекчилерине, бажычыларга жана финансисттерге 30 күн убакыт берем. Силер өзүңөр деле ар бир тармак боюнча коррупциялык схемаларды абдан сонун билесиңер. Аларды өзүңөр ачыкка чыгаргыла. Анын баарын мамлекеттик казынага кайтарып бергиле.
Мындай мүмкүнчүлүк бир гана жолу берилерин айткан өкмөт башчы экономикалык амнистияны пайдаланбагандарга мыйзам чегинде катуу чаралар көрүлөрүн эскертти. Элдин эсебинен байыган көпөстөрдүн болжолдуу аты жөнү коомчулукка деле белгилүү болуп калган. Мамлекеттин каражаттарын кымырып алып, бизнесин коргоо үчүн парламентке депутат болуп келгендерди эл массалык маалымат каражаттарына жарыяланган материалдар аркылуу жакшы билет. Исхак Пирматов Кыргыз нефтегаз ишканасынын башкармалыгынын төрагасы болуп турганда кандай жолдор менен байлык топтогону тууралуу коомчулукта маалымат бар. Парламенттин эң бай депутаттарынын бири катары эсептелген Азамат Арапбаев ээлик кылган Даннур Юг ишканасы геништетүү боюнча 12 лицензияга ээлик кылаары тууралуу маалыматтар белгилүү. Ошондой эле май куюучу жайлар жана МТСтердин ээси ал эми Темир Сариев 2016 жылы өкмөттү жетектеп турганда балыкчы корумду жолун куруу боюнча өткөрүлгөн тендерде Кытай компаниясынын кызыкчылыгын коргогон деп айыпталып, кызматын тапшырып кетүүгө аргасыз болгон. Бул сыяктуу фактылар коомчулукта ачыкталып, бирок ар дайым колунда бийлиги жана байлыгы барлар суудан кургак чыгып кеткен учурлар бар. Элдик толкундоолордон кийин кызматка келген аткаминерлер коррупция менен күрөшөбүз деп элге убада беришүүдө. Ташиев, Зулушевтар булар тажрыйбалуу инсандар. Мен оюмча анан мындай мамлекетке, өкмөттүн башчысы болуп, ошол тармактарды, министерство, ведомстволорду башкаргандар, мен ошол дайым айткым келем, жакшы аскер башчылар болуш керек. Элге, коомго, мамлекетке, өлкөгө зыян келтирбей, пайда келтирип атабы, ошол демилгелердин баарын колдош керек. Мен колдойм. Элдик толкундоолордон кийин өлкөнүн күч түзүмдөрүнө буга чейин аты булганбаган таза инсандар келди дешет эксперттер. Бул аптада башкы прокурор болуп Курманкул Зулушев тайындалды. УКМКнын төрагалыгына келген Камчыбек Ташиев өлкөнү сазга батырып, өздөрү ченемсиз байлык топтогондордун ким экенине карабай жазалайм деп убада берди. Ал эми финансы полициясына келген Сыймык Жапыкеев буга чейин эле элдин эсебинен байыган көпөстөрдү кустурам деп убада берип келген. Бул убадалар ишке ашаарына коомчулук ишенип турат. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Жумалык.